Adam жан дүйнөсүн жаңыртып, инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү зарыл. Ошондуктан жан дүйнөнү арылтуу, өстүрүү адам пендесине аба менен суудай керек. Азыркы техниканын өзү өнүгүп жаткан учурда салттуулук, баалуулуктар сүрүлүп, жан дүйнөбүз жакырланууга дуушар болуп баратат. Демек, жашоодо баары өтөт, кетет. Адам пенденин жан дүйнөсүн өнүктүрүүдө моралдык ченемдерди, каада салттарды, үй бүлөлүк коомдук баалуулуктарды жандандыруу учуру талабы келди. Жакында президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дине тарбиясы жөнүндө атайын жарлыкта чыкты. Эң биринчи ошо руханий деген сөздүн маанисин чечме ала алыш керек. Руханий деген эмне? Бул деген жан дүйнөнүн байлыгы. Жан дүйнө. Адамдын жан дүйнөсү таза. Жан дүйнө деген булардын ойлоосу, сезими, дүйнө түшүнүгү, адеп ахлагы да. Демек, руханий байлыкты эң биринчи жаратуучу нерсе бул албетте улуттук тил болот. Тилде мына анын адабиятта болот, мына макал лакаптарда адамдар. Ошондуктан бул жерде сөзсүз өнүгө турган өлкө эң биринчи ошол өз атуулдарынын жан дүйнөсүн байытышка умтулуш керек. Эми адеп ахлак деген азыркы учурда көрүп атасыңар, адеп ахлак маселеси, жүрүм турум маселеси бул эң башкы орунга чыгып калды да. Мына акыркы учурларда ааламдашуу процессте бир чет өлкөдөн ар түрдүү кылгызчылыктарды көрүп атпайбызбы? Ар түрдүү жүрүм турумдарды көрүп атабыз. Мына ошолордон сактоонун бир жолу дагы ошо адамдын жан дүйнөсү, руханий байлыгы, руханий байлыкты айтым бул тил, анан көркөм адабият. Көркөм адабият. Демек, ушул өңүттө мындай жарлыктын кабыл алынышы мен колдойм. Себеби ар бир улут өзүн сакташ үчүн ал өзүнүн жан дүйнөсүн, өзүнүн кылымдардан бери сакталып келаткан ата мурасын, салтын сакташ керек да. Демек, тилин, ал эми тилде бүт бар, адабияты да, маданият. Демек, бул жерде руханий байлык дегенде бул жалпы адамдын маданияты жөнүндө сөз болуп атат да. Адамдын баягы Чехов айткан, билесиз го, адамдын кийими да, өң түсү дагы, сүйлөгөн сөзү да, жүрүм бүт сулуу болуш керек деген. Руханий маданияттан ошону ичке алат, жан дүйнөнү ичке алат. Ошо кийген кийими, сүйлөгөн сөзү, жүрүм туруму, карманып тутунган жашоо принциби туура келиш керек да. Ушул алганда бул албетте бул жарлыкты алып кой оңой. Бирок ал жарлыкты жүзөгө ашыруу үчүн бул жарлыктын маанисин ар бир атуул, ар бир жаран түшүнүш керек да. Бул каяктан башталат? Албетте ар кандай нерсе үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдө таалим тарбия бергенде, үй бүлөдө ошол баланын жан дүйнөсүн калыптандыруу да, кыргыз сөзү бар, алма бутагынан алыс түшпөйт дегенде. Уядан эмне көрсө учканда ошону алат. Демек ушуну өңүттө алганда бул руханий үй бүлө дагы таалим тарбия маселесин бул баардыгы таалим тарбиядан башталат да. Биз сөз кылып аткан бүгүнкү мына биздин ошо президентибиздин указында бул адеп ахлак, ыйман адамдардын ушул үй бүлөлүк баягы баалуулуктар, бул баягы каада салт, үрп адат, элдик баягы менталитетке жараша деген сыяктуу. Мына ушулардын баардыгын өнүктүрүү керек деген маселе коюлуп атат да. Мына биз азыр ойлоп көрсөк, биз азыр мына экономика, коррупция деген маселелерди алдыга коюп туруп ушуну жогорулатышыбыз керек, өндүрүшүбүз керек, өстүрүшүбүз керек, коррупцияны жогорулатышыбыз керек деп атат да. Мунун эң алды мындай абдан терең карап көргөнүбүздө мунун алдында баардыгы ошо ыймандык маселе. Ошол жана адеп ахлактык маселе турат да адамдын. Эгерде адамдын ошол көкүрөгү, жүрөгү таза болуп, ыйманы таза болуп, ошол тарбиясы туура болуп, көркөм дүйнө, көркөм тарбияны жакшынакай алган болсо, маданияттуу болсо, билимдүү болсо, анан кийин жанагы маселелер коррупция деген жанагыдай туташ коррупция бизде ошол болуп атпайбы азыр. Мына ушулар баардыгы кандайдыр бир деңгээлде азаят эле да. Себеби бул баардык адамдын өзүнүн ыйманына жараша болот экен да, тарбиясына жараша болот экен да. Анан эми мен ушу мына биздин факультет мына биздин Ош мамлекеттик университетинин искусство факультети негизинен ушул көркөм өнөр багытындагы адистерди даярдайбыз да, музыканттарды, сүрөтчүлөрдү, дизайнчыларды. Анан эми биздин эң негизги максатыбыз ушул балдарды жакшынакай
ошол көркөм өнөр багытындагы адистикке мыкты даярдап, ана мектептерде, мектепке чейинки балдар мекемелеринде, балдар үйлөрүндө иш кылып, мына тарбияны жүргүзүү багытында адистерди даярдайбыз да. İnsanın ruhani baylığını östürüde muzika'nın rolü de özgöçe ekendigi talassız görünüş. İskisто fakültetindeki xor klasının jana xor menen praktikalık iştö sabagında da olduk. Pianissimo da fortissimo faceva salsa. Biz azır xor klası jana xor menen praktikалык иштөө деген сабактын өтүп атабыз. Унун эң негизги максаты эмне? Бизде билесиздер көбүнчө жекече сабактар өтүлөт, музыкалык сабактар. 5 предмет боюнча. Ал эми xor класы ошолордун бар жогунун жыйындысы деп айтсак болот да. Бул жерде баягы жеке сабактарга жалаң балдар бирден келип катыша турган болсо, xor класы сабагына жалпы баарысы келишет мынантип. Бул жерде сольфеджио да окутулат. Бул жерде теориясы да окутулат. Бул жерде аспап дагы, вокал эң негизгиси ушул жерде, дирижирование сабагы дагы ушул жерде өркүндөтүлүп, мындайча айтканда өзүнүн баягы бийиктигин жогорулатат. Эми биз азыр жанагы көнүгүүлөрдү жасаганды өттүк да, эң биринчи иретте. Көнүгүү бул хордун эң негизги башаты. Эгер көнүгүүнү туура өздөштүрө албай турган болса, анда хорду ырдай алышпайт. Жана биз хордо эле чыгып алып туруп, бир үндө бакырып өкүрүп ырдаганды түшүнүп жүрөбүз. Ал массалык ыр деп айтылат бизде. А xor классы сабагында талаптар таптакыр башкача. Булар баягы бир үндүү чыгармалардан баштап туруп, көп үндүү чыгармаларга чейин ырдай алышат. Буларда баягы партиялар деп коет, бөлүнүшөт. Bizde siyasi partiyalar emес, булар баягы музыкалык тилде айтканда сопрано, альт, тенор, бас, баритон деп коет да. Ушул партиялар биригип туруп, ар түрдүү үндөрдү өздөрүнүн миссиясын аткарат. Ошон үчүн бул жерде эң негизгиси көнүгүүгө көңүл буруш керек. Көнүгүү менен ырдаган адам өзүнүн үн бийиктигин жогорулатат. Биринчи булар окууга тапшырып келгенде, кыргызча айтканда жөнөкөй ак үн менен ырдап келишет. Ал эми вокалдык сабактарды xor классы сабагынын натыйжасында булар үндөрдү тегеректеп, үн бийиктигин баягы бир октавалык гана ырдап келишкен болсо, бир октавалык. Биздин мүмкүнчүлүктөр 3 октавага чейин үндөрүн жогору жана төмөн, мындайча айтканда кеңейте алабыз да. Xor сабагы ошон үчүн эң бир пайдалуу буларга. Баягы бизде жанагы математиканы окугандар высший математиканы окушатка, ошол сыяктуу xor бул ошол музыкалык сабактардын высший математикасы да. Адамдын адам болуп калыптануусуна өзүбүздүн кылымдарды каратып келаткан учкул сөздөр, философиялык ойлорду камтыган керемет макалдар азыр да жашап келет. Мугалим болом деген адам ал бир эле кыргыз тилчи же тарыхчы же музыкант эмес, математик болуу, руханий көрөнгөнү түзүүгө көңүл буруш керек да. Ал математик болбосун, бирок жан дүйнөсү бай, мекенчил, өзүнүн элинин мындай келечегине кам көргөн адам тарбиялаш керек да. Мен ушул өңүттөгө боло айтам, бизден дүйнөнү дүңүрөткөн жазуучу чыгышы, теги окумушту чыгышы кыйын. Biz hem бар нерсени hep de özdeştirip alıp жоктон велосипед жаза албайт да. Андан көрө бизе кыргыз эле сөзгө маани берген элген да. Мисалы, өнөр алды кызыл тил дейт. Бизде ар кандай өнөрүн алды эмне кызыл тил. Бизден жазуучулар чыгышыктын бар. Акындар чыгышыктын менен манас окшогон чыгат айлы да. Себеби биздин эл söz менен талим тарбия, söz менен тарбиялаган. Ошондон кыргыздын сөзү бар. Sözün ölgönçe özün öl deydi. Gördünüz mü? İçki madaniyatı düşündü de, eğer adam özünün madaniyatı olsa, al uşul söz düşüngön. Eğer uşul söz olsa bizden deputatlarımız, bizden başkalıkların başçılar düşünce,
анда бүт барды. Анда ар бир айткан сөзүндө бекем турса, анда биз коом өнүкпөк да. Ошо кыргыз дайыма ойноп сүйлөсөң да, ойлоп, ошо сүйлөгөн сөздө, жүрүм туруму дагы, жасаган иши дагы бул анын руханий дүйнөсүн билдирет, байлыгын билдирет. Азыр эми ар түрдүү партиялар түзүп, бир карасаң тиги партия бул, арзан бир партияда жашоо принциби жок. Кече эле тигини мактабаса, бүгүн буну мактаган 200-лер көбөйүп келди. Ушулар кантип руханий маданияты бай дейбиз. Ушулар кантип биздин элди бир жаркын келечекке алып чыгаларына мен күмөнмүн да. Демек бул жарлык убагында кабыл алынды. Ошол жарлыктын жүзөгө ашырышына баарыбыз ошол үй бүлөдөн баштап жогорку окуу жанышы биз окшогон мугалимдер мындай колдон келген салымыбызды кошуп аракет кылышыбыз керек. Жеке мен өзүм бир 3 министрликке кат жазганмын да. Ушу мектептерде көркөм өнөр багытындагы сабактарды көбөйтүш керек, шарт түзүш керек, кабинеттерди уюштуруш керек, кружокторду уюштуруш керек, ага акча төлөш керек, мугалимдерге деген маселени министрлерге жазгам. 3 министрге жазгам, эми аттарын өтүп кеткен. Булар болса бир эле жоопту айтат, ошо экономикалык тартыштыкка байланыштуу бул маселелерди чечүүгө азырынча мүмкүнчүлүк жок деген 3 жолу ушундай мен жооп алганмын да. Демек мен азыр эмнеге ыраазы болуп атам? Мына указ кандай болгондо дагы бир өз убагында жарыяланып атат да. Бул мына ушул маселени эми абдан катуу колго алыш керек. Биз эгер чындап эле ошо өлкөбүздө жанагы коррупция азайсын, жоголсун, экономика өссүн десек, биз адамдардын руханий дүйнөсүн калыптанышыбыз керек, жүрөгүн калыптанышыбыз керек, тазартышыбыз керек да. Анын үчүн ошо көркөм өнөр, музыка, сүрөт, адабият, фольклор, элдик каада салт, элдик ырлар, элдик музыка жана башка. Буну эми биз балдар бакчасынан башташыбыз керек. Бул маселе тикеден тике тил маселесине байланыштуу да. Мана биз кыргызча сүйлөшүбүз керек, кыргыз тилин өнүктүрүшүбүз керек деп баягы лозунг катары кыйкыра берген менен болбойт. Аны ошол балдар бакчасынан баштап мына маселелерди акырын сиңдирип барганда, анан кийин балдардан кийин тилге болгон кызыкчылык, кыргыздын баягы психологиясы калыптанып, менталитети калыптанып, иш кылып, бул жерде өтө чоң маселе бар да. Баса инсандын руханий адеп ахлакыттык өнүгүүсүнө көркөм адабий китептердин ролу өзгөчө эмеспи? Азыр жаштар китепти окубайт, мобилдик телефон менен сүйлөшүп, дайыма күн кечирип келишет. Не деген адабий китептер жарык көрүп окурмандарды күткөнүн кантесиз? Сиздер көрүп турган бул китепкана Ош мамлекеттик университетинин илимий китепканасына караган искусство факультетинин китепканасы, формасы жагынан тейлөө боюнча бул абонемент деп аталат. Бизде жалпысынан 39.162 даана китеп бар. Мунун 60% китеби музыкага тиешелүү. Ал эми 40% китеп бул изого тиешелүү, сүрөтчү дизайнерлерге. Жаштарды окуу тарбия берүүдө китепкананын ролу абдан чоң. Бул китепкана библио деген китеп, тека деген сактагыч деп, китеп сактагыч эле болгону менен китепкана сактап турбайт. Бул ар дайым ошол окуу тарбия процессинде окуучуларга, студенттерге, мугалимдерге жалпысынан биз ошол көмөкчү болуп эсептелебиз. Китептерди бүт ошол предмет боюнча жайгаштырып, ошол сураган китептерди бүт тандап, окуй турган китептерин таап беребиз. Инсандын жан дүйнөсүн байытууда түбөлүк чыгармалары менен жашап келген Залкар талант Ырысбай Абдыкадыровду эскербей кыйгач өтүп кете албайбыз. Эч ким билбейт канча күйөт коломто туш болорбуз эң акыркы бороонго, адамдардын жүрөгүнө гүл тигип, сенин жаның кала берди обондо. Mezgilge bar eskiren ömürgü bir gün geç giren özgöçe benim yüreğim özümdü özüm dep bilen ködümde tondu eritken gün bulup çığa gelipsen köngülgö şola taratıbay
президентибиздин айткан ушу жакында ушу маданият кызматкерлери менен жолугуп, театр артисттери, кино режиссерлорубуз менен бүт ушул кыргыз элине белгилүү болгон акын жазуучулар менен ушу сүйлөшүп жолугушсу элди кыйла бир эмесин көтөрүп койду деп ойлойм да, бир духун көтөрүп келечекке болгон бир ишеним. Эми чынын айтыш керек, мына 30 жылдан бери эгемендүү болуп келип жашап келатабыз. Ушул маданият тармагына, ушул искусство жагына эч бир деле мындай көңүл бурулбагандай болуп сезилип келди да. Мына ушул президентибиз келип, ушул маданият кызматкерлеринин көңүл буруп, айлыктарына көңүл буруп, анан ошол маданият кызматкерлеринин үй шарттарына, үй бергенге бир жакшы ойлорун айтканы бизди кубандырат да. Көңүл буруп атканы аябай кубандырат. Адамдын жан дүйнөсүн байытуу өнүктүүдө бий өнөрү да сезимди өзүнө байлап алат эмеспи? Ритм жана хореография каанасында болгон учурубузда көнүгүүлөр жүрүп жатканына биз да күбө болдук. Мекенди сүйүүгө, чыныгы улутту сүйүүгө арнала турган чыгармалар менен иштейбиз да. Мына азыр бир топ чыгармаларды ырдадык, ал жерде лирикалык ырлар да болду. Анан мекенди мен кыргыз экениме сыймыктанам деген чыгарманы аткардык да азыр. Өзүбүздө чогуу иштейбиз. Мына Ахмедов Абдыкеримдин мен кыргызмын деген хорун чыгарып атам. Бул хорда ошо мен кыргызмын, уккула дүйнө жүзү мен кыргызмын деп өзүн сыймыктанып, кыргыз экенине сыймыктанган чыгарма менен биз ушуларды ошондой духта тарбиялатабыз. Музыка отвлекает от всякого дурного дейт да. Хордо ырдаган, бир инструментте ойногон адамдын колунан эч качан бир жамандык келбейт экен да. Биз эми музыканттарды эле тарбиялабайбыз, биз инсанды тарбиялайбыз. Мына ошол темада ошол ыр менен, музыка менен тарбияласа болот экен да, немени, жаштарды. Дүйнөлүк деңгээлдеги залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов күн сайын адам болууга адам умтулуу керек деп бекеринен айтпагандыр. Президентибиз Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбия жөнүндөгү жарлыгы жаңы багыттарга жетүүнү белгилеп жатат. Бул жан дүйнөнүн өнүгүүсүнө болгон чыйыр экенин ар бирибиз түшүнүп турмушта колдоно билүүбүз керек. Бул жаңы дүйнөнүн өнүгүүсүнө болгон чыйыр ар бирибизди шыктандырат.